77 менен келгем, азыр буюрса 57-ге түштүк. Мындай залга келгиң келбей калган учурлар дагы болобу сенде? Келгенде баса албай калчумун. Азыр басып калдым. Бир топ ошол баланы айыктырам деп мен өзүм оорулуу болуп калган экен. Чын айтайын. Бир көзүм титрей баштады да. Эми бул нервтен да. Балдарга мен кызыгуусун арттырып, ушундай күнүгө бир белектер жасап, жумасына бир жолучу. Бир Алладан суранам. Адамдар да менин үмүтүм өчкөн. Мындай элдер мындай помпошка деп эркелетип, ошондой болчу, азыр андай болбой калдык. Эскертүү эмес, волшебный палочкасы бар агайын. Ошол менен чабат. Денемде үзүлбөгөн жер калбады ушул спорттун айынан. Сизге дагы бул ушул спонсорлоруңуз барбы? Негизи көмөк көргөзүп турган Жок, эч ким жок. өзүңүздөн. Бир Кудайдан тиленебиз. Чын айтайын. Биринчи жолу айтып атам, сиздерге айтып атам азыр. Агайын жардамы менен ушундай ийгиликтер жараттык. Мен классташтарым сылдымдачу. Азыр эле антпай калды. Саламатсыздарбы урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн Жылдыз Тайм YouTube каналыбызда биздин өзгөчө конокторубуз бар. Фитнес машыктыруучусу, азыркы учурда көйгөй болуп аткан, ошол көп салмактан арылуу үчүн инсандарга өзүнүн көмөгүн көргөзүп келе жаткан Келдибек Атайбеков жана ошондой эле окуучулары Эмир менен Байел. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Бат-баттан келдик, чарчабай келдик. Анан сыйлыгыңыз кут болсун. Чоң рахмат. Көрөрмандарга түшүнүктүү болуп кетиш үчүн айтып коелу. Президенттин жарлыгы менен премьер-министрден жана ошондой эле Эрлан мырзадан дагы ыраазычылык кат алгансыз, Анан бул негизи ушул ийгиликке жетүү үчүн канча убакыт эмгектендиңиз? Рахмат баардык көрөрмандарга айтмакчыбыз. Биз негизи чоң профессионалдуу спортто мынакей быйыл 11 жылдын жүзү болуп атат. Ушул 11 жылдын ичинде канчалаган эмгектер, маңдай терлер болгон жок. Буюрса, бирок ишеничибиз ушул күндөр эле, ушул күндөргө жетебиз, ушундай бир эми максатыбыз баягы жылдыз болуу эмес, ушундай бир мекенибиздин желегин желбиретип, ошо эл арасында кадыр барктуу инсандардын бири болобуз деп баштаганда үмүт коюп келгенбиз. Мына ошол үмүтүбүз эмиден гана аткарылып, эл баалап, эл таразалап, жыйынтыгын көрүп аткан чагыбыз. Кудайга шүгүр, буюрса дагы да тынбай күчүбүз жетишинче, акылыбыз жетишинче эмгектерди кылып, машыгууларыбызды дагы уланта беребиз. Анан агай ушул Кыргызстанда бул ушул таяк тартышты сизден жандандырдыңыз деп айтсам жаңылышпай чыгармын. Негизи бул тарапка эмне болуп аралашып калдыңыз эле таяк тартышка? Таяк тартыш спорту биздин өлкөгө негизи 2013 жылдын этегинде келген. 2014 жылы биринчи жолу ошо дүйнөлүк кубок болгон Ысыкөлдө. Ошондо биринчи жолу биз дагы катышып көрөлү деп, анткени бул мен өзү оор атлетика менен машыгып келгем да. Ошол оор атлетика менен машыгып келип аткан учурда мындай карасаң күч жана ошондой эле баягы техникасы керек экен. Анан бизде күчүбүз бар эле. Эми бул жагын эптештиребиз болсо керек деп барып биринчи жолу катышып, ошо дүйнөлүк кубоктон 3-чү орунду алып, ошо кызыгуубуз дагы артып, аябай бир өзүбүздүн дагы убактыбызды ушуга бөлгүбүз келди. Себеп дегенде биз кыла ала турган спорттун түрү экенин сезгем. Эң биринчилерден болуп келгенбиз. Ушул спорт жаңы Кыргызстанга келген. Мына азыркыга чейин ошонун артында талыкпай эмгектенип келе атабыз, өнүктүрөлү деп. Кудайга шүгүр, көптөгөн спортчулар бар, бирок көпчүлүк адамдардын айтуусунда негизи эми сиз аркылуу тааныдык дейт да. Анан аябай ыраазы болуп каласың, жөн эле убактыбыз кетпептир. Бир спорттун түрүнө болсо да салымыбызды кошуп атабыз деп. Азыр мынакей өзүмдүн жеке 100га жакын окуучу балам бар, ошо таяк тартышка катышып аткан. Алды болсо ондой балабыз Азиянын чемпиону болду, дүйнөнүн чемпиону болдук. Буюрса эми куржунубуз кур эмес. Кыргызстандын атын чыгарганга аябай аракет кылып атасыздар. Анан азыр айтып калдыңыз да, ошол биринчи жолу катышканда эле бул кубоктон 3-чүлүктү алганбыз депчи. Бул биринчиде эле ушул 3-чүнү алыш бул аябай негизи чынында сыймык чыгар, Албетте. Биринчисинде негизи кыйынчылыктар болот да? Ар бир нерсенин башында кыйынчылыктар болот эмеспи? Ошол күнү эле мага кыйынчылык түшкөн. Себеп дегенде бул өтө күчтүү спорттун бири болгондуктан биздин эми мындай айтып аткандай эле бул спортто техника дагы болбосо аябай кыйналасың. Себеп дегенде мен ушул спорттон мен күчүм менен эле таянып чыгып алган экем. Анан бул жактан болсо мен баягы техникаларын билбей, ошол эле күнү биринчи жолу катышканда эле белимен 2 булчуңду үзгөм да, жулуп алганбыз. 1 ай кыйналып жаттым. Аябай кыйналдым. Бирок ушулда спортчунун бул эң эле бир жаман нерсе деп биз түшүнөбүз, элдерге болсо муну характер деп түшүнөт да.
бизде бир тайманбастык бар да, көк беттик нерсечи. Ошо ооруп жатсаң да, кээ бирлер көбү бар да, миңдеген бала таштап кетип калган. Бирок менде ошону Биринчи айыктырып көрсө алып, эле, кайра денемде үзүлбөгөн жер калбады ушул спорттун айынан. Үзүлбөгөн, жулунбаган, сынбаган жер калбады мындай айтканда. Бирок дагы эле ушул чоң мелдештерди эңсей бересиң да. Травма алып келсең, кайра келип бир 5-6 айдан кийин кайра чыга бересиң да. Бирок эң эле кыйын эмнеси болот? Ошо травма алгандан кийин убактыңды өткөрүп. Анткени ортодо 2-3 ай, 5-6 ай болуп калышы мүмкүн. 5-6 ай аралыгында жаштарыбыз дагы абдан өсүп кетет да. Андыктан ошол учурга дагы биз баа беришибиз керек да. Абайлап, кылдаттык менен бул өтө травмоопасный спорт. Бирок келечеги буйруса Олимпиададан болот. Анан айтып коюшат экен го, ушул көкбөрү менен спорт негизи эле бул денесине канча залакасы келип атса дагы кайра эле ойной беришет, бул кумар сыяктуу деп элечи. Анан окуучуларыңызга суроо берип кетейин. Бая эле сен залга келгениңе канча убакыт болду? 2 ай болуп калды. 2 ай болду. Залга негизи кимдин каалоосу менен келдиң? Ата энеңдинби же өзүңдүн каалооң менен келдиңби? Өзүмдүн калгам. Сен келгениңе канча болду, Эмир? Менге келгениме 6 ай болду. Негизи залга биринчи келгенде канча килограмм менен келдиң эле залга? 77 менен келгем, азыр буюрса 57-ге түштүк. Анан алдыдагы максатың ошол дагы канча килограммга түшүү? Буюрса 55 деп атабыз дагы. Түшүрүп бүткөндөн кийин салмакты агайдай болуп таяктар чалды атабыз. Анан бая эле сен ушинтип, мисалы биз дагы көрүп калабыз интернет желесиненчи, агай сени ушунчалык сага деген көңүл буруп, өзүнүн жардамын көргөзүп, анан кээде ушундай мындай залга келгиң келбей калган учурлар дагы болобу сенде? Ооруп калган күнү эле келбей. Калган күндөр келесиң, Анан ушундай кээде залга келгиң келбей, үйдөгүлөргө айтасыңбы, мен агайыма чалып айтып коюңуздарчы, бүгүн ооруп калды деңиздерчи деп суранасыңбы? Жок. Андай нерсе болбойт, Анан негизи ушул залга келгенге чейинки жашооңор кандай эле, залга келгенден кийин эмнелерди үйрөндүңөр агайдан? Мен залга келжекте оор салмакта өзүмдү оор сезчүмүн. Азыркы убакта өзүмдү жеңил сезем. Ортодон албетте көп оорчулуктар өттү, кыйынчылыктар болду, бирок ага чыдадык. Ошо ушундай. Сенечи Байыр? Мен Залга келгенден кийин канча килограмм таштадың? 11. 11, 11. Анан өзүңө мындай билинип атабы, жеңил болуп калганың? Келгенде баса албай калчумун. Азыр басып калдым. Чуркап жүрөм дебейсиң. Агайыңдын салымы чоң экен да, Анан негизи эле ушул жаш муундарга, мисалы, оор салмактан арылуу бул идеясы сизге негизи кайдан келген, ушинтип жардам берүү деген? Мен 2019-жылы биринчи ирет баштагам. Буга чейин баягы башка фитнес клубда иштеп жүргөндө мага бир эжеке кайрылган. Ушундай уулум бар. Салмагы өтө оор. Жашы 16да, салмагы 134 килограмм деп. Ошо бою Эмирдей эле жигит. Анан 134 деме элестетиңиз эми ал 1.60 бойго 134 салмак, бул аябай оор да. Анан биз ошол баладан эми мен мындай арыктатуу менен алектенчү эмесмин негизичи, өзүм баягы чоң спортчуларды даярдап эме кылчумун да. Анан ошол жаш баланын абалын көргөндөчү, ошо жан дүйнөм бир эметти да, сыгылды да. Жардам берүү. Бир өмүр кетип атат депчи. Бир өмүр кетип атат депчи. Эгер мен жардам бербей койгонумда ошол учурда, азыр ал бала карантинде болбоду беле, ковид учуру, ал чыкпайт болчу да. Азыр мынакей Кудайга шүгүр, ал балам, байкелери аны тааныйт да, байкелеричи. Ошол бала дайыма келип, байкелери, ошол байкеси келип дуктан берип турат баларга. Мына мен мондай болчумун. Көрүп атасыңар, мен кандай кылып койду агай деп. 1 жыл эмес, 8 айда 60 килограмм салмак кетирдик. Мен ошол учурда, ошол баладан гана арыктоо процессин 8 ай бою убактымды короттум. Күнүгө тамагынан, уктаганына, машыкканына чейин. Бир топ ошол баланы айыктырам деп мен өзүм оорулуу болуп калган экен. Чын айтайын. Бир көзүм титрей баштады да. Эми бул нервтен да. Аны ойлонуп баштадыңыз, 25 жаш балага анын эмне кереги бар магачы, мисалы 25 элем өзүмчү. Көзүм титирип атат да, элестетиңиз. 25те ойлоно турган эчтекем жок, адам башкачы. Анан аябай бир кыжалат болдум да. Мен ушул балага жардам берип койгонум мени дагы, ал баланы дагы бир жакшы ийгиликтерге жеткирди.
Ал баланы да ошо бай элдердей алып күнүгө Instagram баракчамага мындай процессти көргөзүп турчу элем да. Миңдеген адамдар ошол жактан тыңдап турушчу да, карап турушчу. Анан кийин ортодо эме ковид учуру болуп калды. Анан отуруп калдык. Не кылыш керек болуп калды депчи. Ал баланы болсо жөн эле отургузуп койбостон, бир жыл үйдө жатса кайра эле барып калат оңой эле. Жок, антким келген жок. 16 жашынын аягында келген, 17де менде жүрдү. 18ге толуп калды 20-жылы. Армияга жөнөтөйүн деди. Мына мекенге кызмат кылып келди. Көпчүлүк элдер айткан, ай, бул балаң өлүп алат, чыдабайт. Мунун балаң не мындай тигиндей Кантип арктатасың дегендер дагы, Ооба. Анан кийин ошол учурда мен айттым да, ушул баланын өткөн выносливый эч ким болбойт. Армияда дагы, жашоодо дагы. Бүт барына чыдайт. Уже тыңытып койдум мен. Мына азыр өзүнүн жашоосун улантып, Кудайга шүгүр. Күнү куру эмес, агай рахмат. Оозунан түшпөйт. Апасы мындай нерсени айтканда, 16 жашына чейин, эми ал 12ден башталган экен да, өзүнүн салмак кошуусучу. 12 жашынан 16 жашына чейин почти бир 100 килограмм кошулуп кеткен да. Анан ал 12 жашында деген өзү бир 40 килограммга чейин болуш керек да, 40-50ге чейин эле, максимум 50 болуш керек. Жок, тигинде уже 80-90-100ге чейин болуп кеткен да. Анан кийин апасы күнүгө ыйлап жазып, мен ала албайм дейм да. Мен билбейт элем да. Бирок ошол бала келе турган болгондон тарта көп нерсеге катышып, арыктоо процесстерин көрөйүн, кандай кыла алам, эмне кылам, врачтар менен кеңешип, анан ишти баштадым. Бирок Кудайга шүгүр, мына жакшы бүт бардыгын жеңип чыктык. Ошол баланын организми ар бир күнү мага сабак болду, 1 жыл бою. Элдер болсо 2-3 ай курс окуп алып, анан кийин өзү эле кайра мугалим болуп кетип атпайбы? Андай эмес да болчу. Мынакей мен именно ушул арыктатуу 19-жылдан бери, 5 жыл болду. 5 жылдан бери талыкпай изденүүдөн дагы эле жетпеген сыяктанат. Анткени эмне? Өмүр да бул, ден соолук. Бирөөнүн ден соолугуна, бирөөнүн өмүрүнө кол салып албашым керек да. Ошон үчүн мен эмне кылам? Бул багыттардын бардыгын кичинеден болсо дагы кылдаттык менен карайм. Убакыт берем, организмге эс алуу бериш керек. Анан кыйноону дагы өз учурунда кылышыбыз керек да. Ошодон тарта мынакей байел дагы келгенде, биринчи 7 жашында келген мага. Анан эми 7 жашында кичинекей болчу да, будан ары кичинекей болчу. Анан ала алган эмесмин чынында. Анткени укпайт эле. Кичинекей баланы кантесиң? Менде убакыт жок биринчиден. Артынан сүсүк айдап жүргөнгө. Анан кийин экинчи ирет келгенде апасы ушундай бир, чынын айтканда бир суранып келди. Анан эстеп кеттим да баягы. Баланын апасы кандай менден суранды эле. Дал ошондо болуп келди да. Апасы ушундай бир көзүнө жаш алуу менен, анткени үмүт менен келди. Үмүттүн чырагын өчүрүп койгум келген жок да. Мен ошол учурда дароо ушунчалык мен жан дүйнөмдө экинчи ирет козголду бир. Мен бул баланы эсиңизге келиптир да. Мен баламды колго алайын, ушу баланы колго алайын. Мен ушунун өмүрүнө, дагы бир адамдын өмүрүнө мен жардам берейин. Анткени мына ушу 9 жашында кечөө эндокринолог бардыгына текшертип келгенде бир дагы врач жардам бере алган жок экен. 2 айда мына келтирип атабыз. Ишке ашып атат, процесс сонун жүрө баштады. Кудайга шүгүр, апасынын рахматы, тайнесинин рахматы, элдин ыраазычылыгы, элдин батасы менен биз көгөрөбүз. Мына көгөрүп аткан чагыбыз азыр. Ооба, туура. Анан айтып калдыңыз да, ушул байелди мага апасы алып келген депчи, буга чейинки баланы да апасы алып келген деп. Негизи көпчүлүгү ушул сизге ата-энелер кайрылат окшойт, Негизи ушул балдарды арыктатып бериши деп. Ооба. Эмирдин деле апасы кайрылган, атасы эмес. Эмир деле өзү айылда чоңойгон жигит өзүчү. Бирок эрке бала болуп, үйдө жалгыз бала болгонго ата-энеси мындай да, көпчүлүк ата-энеге мен ушу эфирден да кайрылып кетет элем да бардыгыначы. Биз бир маанилүү нерсени колдон чыгарбайлычы. Биз ата-энелер балдарга алып келип бергенибизге сүйүнүп жүрө беребиз да. Андай болбош керек. Кыйынчылык менен алып келип берип атабыз да бул нерсенин бардыгын. Бирок ушул алып келип берип аткан нерселерибизди кандай кыйынчылык менен таап келе атабыз? Балага ошону түшүндүрсөк, бала эч качан бул абалга келбейт. Баалайт. Анчалык эркелебейт, анчалык талтаңдап жебейт. Биз ошону түшүндүрө албай, өзүбүз залакасын тартып, кайра азабы менен ушинтип жүрөбүз да. Мен дайыма күнүгө айтам бул сөзүмдү. Күнүгө айтам. Кудайдын куттуу күнү Instagram баракчаман, TikToктон ата-энелер мондай кылбагалачы. Бул эми бизге дагы оора. Анткени силер алып келип
ошо Арыктатып бир деп берип коюшат. мисалы менин багамды төлөп бере албайсыңар дейм анын да. Менин убарамды төлөп бере албайсыңар. Эми төлөп бергендер бар чыгар эми. Бирок мен деген максатым өзүм карапайым болгонго, мен карапайым элдин баласын кылдыргым келип атат өзүм. Жашоо экен, бизге дагы кичинен баягы мүмкүнчүлүк керек экен. Бирок бекер эле кылдыргым келет. Эгер менин баягы финансовый возможностьторум толук келе турган болсочу, бекер эле эми Кыргызстан ичинде балдардын баарын ашыктыргым келет. Анткени ар бир бала бул бала да. Бунун оюнда эчтеке жок. Тамактан башка эч нерсе жок. Оюн, тамак да буларда. Анан өз учуру келгенде ошол нерсени туура үйрөтүп койсоң, булардын да кийинки максаты жардам берүү болот. Мына азыр эле уже 6 ай болду эмир. Дагы биринчи келгенде 15 балабыз бар эле. 15-инен 10-унан сонун жыйынтык чыкты. Алды 50 килограмм кетирди. Анан 30, анан 22, мына Эмир болсо 20 килограмм кетирди. 2 ай болду байылга 11 килограмм кетирди буйруса. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Болгону эмне керек бизге? Бизге дагы күчтөнүү керек. Бизге дагы колдоо керек. Себеп дегенде эл менен сен элсиң да. Ошон үчүн элдин баягы ийгиликтерин, элдин колдоосун биз кайрадан элге жеткирип берүүбүз керек. Кудайга шүгүр колдоп атат. Дайыма мынакей ошол элдерден баягы бизге эми атайын счетубуз бар, ачып коебуз да. Балдарга мен кызыгуусун арттырып, ушундай күнүгө бир белектер жасап, жумасына бир жолучу. Антпесең организм бул стресс кармап кетет. Кайра баягы жашоосун тандай берет да. Ошон үчүн кылдаттык менен жашашыбыз керек. Анан буларды мисалы арыктаткандан кийин дагы кайра толуп кетпеш үчүн көзөмөлдөп турасызбы негизи? Сөзсүз. Ар бирине күнүгө чалам. Ой, күнүгө чалам. Эмне жеп атасың? Жеп атасың баягыны. Күнүгө граммдан бери текшерем. Билишет буларчы. Башына ийгеп турат, көрдүңүзбү? Антпесе эме да, айтып атпайм, бала да балалыгын кылып бошоңуп кетишет да буларчы. Жей берет. Азыркы учурда бай элдин процесси аябай оор болду да. Аябай оор болду. Эми ден соолугуна жараша кичинекей кезинде эле бай эл бир апасы айтат, эндокринолог да айтат, 1 жаш 8 айында бай эл 30 килограмм чыкчу экен. Эми мунун бардыгы эмнеден? Көпчүлүк эле айта бериши мүмкүн бул сөздөн кийин. Ап келип оозуна эле тыга бербеш керек деп, андай эмес да. Чынында ден соолугунда маселе болгон. Жүрөгү ооруган кичинекейинде. Щитовидка деп коет, ошо сиңир органдарындагы баягы эмеси да. Жакшы иштеген эмес. Анткени кыймыл аз болгон да. Туура эмес тамактануудан да. Бардыгы. Ошол учурда эле кичине көзөмөл кылып, эми ал учурда да түшүнсө болот. Анткени бай элдин да баягы жашоосунда өйдө ылдый аркы берки ата-энелеринде болгон экен. Ошол учурларда кичине стресс, депрессияга кабыл алган учурлар болгон да. Ошондуктан азыр мен бай элди жаныма алып жүрүп, дайыма балдар менен чогуу ушуну көбүрөөк карасам эле элдин баары эле айта берет да мындай. Ата-энеси кандай? Ата-энеси бар, жакшы эле. Бирок маселе бар дегендейчи. Анан бул менин маселем арыктатуу. Ошон үчүн мен дайыма жаныма көзөмөл 24 саат бою түндөсү уктадыңбы, бүт текшерем, телефонун карайм, интернетке кирип отуруп алдыбы, баардыгын карап турам да. Антпесе жыйынтык чыкпайт. Айтып атпайм, эми чоң адам болсо жоопкерчиликтүү кылып туруп узатып ийсең болот да. Сен ойлонуп келесиң, же болбосо келбейсиң, же болбосо до конца аткарасың. Булар деген ар түрдүү ойдо да. Тамак менен кошо жеп коет го. Анан бай эл сен келечекте кайсы кесиптин ээси болосуң? Ким болгоң келет? Агайдай болгум келет. Агайдай болгуң келет, Сенчи Эмир? Анда ачы элекпиз. Анан ушул агайдай болуш үчүн эмне кылыш керек экен? Элдерге жардам бериш керек. Биринчи эмне кылыш керек? Биринчи өзүңө жардам бериш керек, Өзүң дайыма талыкпай, эмгек кылып, өзүңдөн жыйынтык чыгарсаң, анан кийин башкаларга көргөзө аласың да, үлгү боло аласың. Азыр мына канчалаган миллиондогон кичинекей балдар, ата-энелер карап отурат да. Ушунун видеолорун тыңдап отурушат да. Каяка кетти, эмне болду? Анан биз азыр эми мындай үлгү боло турган убакта турабыз азырчы. Бул нерсени, ушул нерсе менен дагы мындай колдон чыгарбаш керек да. Анткени эми 20 жыл мурда дейли, биздин ушул жашында да, ушулардын жашында 9-10 жашыбызда, 5 жашыбызда маселе бар эле да. Кантип курусак тойгузабыз дегенчи. Азыр болсо маселе наоборот.
кантип арыктайбыз деген маселе турат да. Анан бул эмнени түшүндүрөт? Бул мекенибизде элдин жашоонун жакшысы бар экенин билгизет. Наалыбаш керек. Проблема ушул. Адам көрө ушу, мисалычы, арыктап кете турган суммалардын баары мага келип атат. Тердин баары жөн эле, маңдай тердин баары агып атат жерге элечи. Ушуга кеткен канча деген акча болгон да. Ошону азырактан ченемди кылып, ягын кылсаң жашооң өзгөрүп кетет беле? Биз жеп чытып атабыз да. Туура жеп, туура колдонуп, пайдаланып жашоого жашасак, көп адамдарга да жардам бере алат элек. Нафсты тыйганды үйрөнүш керек да. Анан биз ушул сиздин интернет тармагыңыздан көрүп калабыз да, көбүнө эле жардам бересиз да, негизи чындыгындачы аракет кылып, кайсыл жагынан болбосунчу, моралдык, материалдык жактан делечи. Анан сизге дагы бул ушул спонсорлоруңуз барбы, негизи көмөк көргөзүп турган? Жок, эч ким жок. Өзүңүздөн. Бир Кудайдан тиленебиз, суранабыз. Кечиресиз. Биз өзү мындай нерсе болгон. Анткени мен чын айтайын, биринчи жолу айтып атам, сиздерге айтып атам азыр. Өзүм мындай кийип чоңойгон эмесмин. Мен курсагым тоюп чоңойгон эмес. Менде мээрим болуп чоңойгон эмес. Ошон үчүн мен когда ачканы көргөндө өзүм тамагымды оозуман алып ошого бергим келет. Мээримди ушулардын ата-энелеринен көрөм мен. Ата-эненин мээрими болот турбайбы көрсө. Эмне үчүн балдардын баарын жакшы көрөм? Себеп дегенде баланы ата-эне ушинтип карайт турбайбы? Сезим деген ушул турбайбы деп мен сезимди, балалык сезимди ушулардын жүзүнөн көрөм да. Мен ошондо мага пайда болот. Ыраазы болом. Кылып аткан иштериме шүгүр келтирем. Дайыма булар күлсө, мен ыйлап аткан учурлар экөө барабар болуп калат. Ошол учурду мен жоготтум деп эсептейм. Анан колума мен бала кезимден, кичинекей кезимден мен кыялым болчу да. Ачкак отурган кездеримдечи. Ачкак отурган кездеримде кандай мен чоңойом буюрса, ийгиликтерге жетем. Ачканы мен жолдо таштабайм. Кыйналып атканга жардам берип өтөм. Мен ушундай болуп инсандардын бири болом деп дайыма кыялданчумун. Ошол кыялдын ичинде жашап келатам, Кудайга шүгүр. Бир Алладан суранам. Адамдар да менин үмүтүм өчкөн. Анткени спорт жаңы башталган учурларда, эми сиз айткандай спонсорлор барбы деп атпайсызбы? Агаларыбыз бар эле да. Күчтүү, мен сыяктуу күчтүү. Жетишкени бар эле көбүчү. Ошол учурда менин кыялымдын баардыгын сындырышкан да. Үмүтүм баарын ошолор өчүргөн адамдарга. Туура эле кылыптыр деп эсептейм азырчы. Анткени мен туура эмес ойлонуп жүрүптүрмүн да. Адамдардан үмүт кыла бергем да. Көрсө Алладан үмүт кылсаң, сенин жашооңо бүт барды келет экен да. Мен ушундай балдардын менен чогуу жүрө берген, мен балалыгыма кайттырат. Кайта картайткым келбейт мындай. Улуу көргөзгүм келбейт да. Ойлонуу сезимдердин баардыгын жаш баланыкындай кылып жүргөнгө жакшы да буларчы. Анткени өзүңүз көрүп отургандай эле ар биринин кылыгы бар, былыгы бар. Булар мага бар сезим берет да. Ошону менен биз башкачараак болобуз керек. Анан сиздин азыр билебиз, залыңызда аябай көптөгөн окуучуларыңыз бар эмес? Ар кимдин кылыгы ар кандай, кыялы ар кандай болот. Негизи булар менен иштешти эле сизге аябай оор чыгар. Өтө оор. Абдан оор. Абдан оор. Мындай чын айтайын, азыркы учурда эми жаш балдардан 50дөй балабыз бар да. Жашы 14-15 болсо деле, булар менен тең болсо деле сүйлөгөн балдар бар. Тили чыкпаганчы. Мен ошолордун тилинен бери түшүнүп калдым азыр. Кантип сүйлөш керек? Бир айдын ичинде да. Даже Жеңишбек деген азыр инибиз бар, мына баардыгы билишет. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген жигит. Бирок ошонун максаты, ошонун каалоосун көргөндөчү, мен такыр чарчагым келбейт да. Баардыгы билишет, баардыгынан көп ошол жазайт. Чарчабайт балачы. Баса албайт да мындай. Ошол аз басам деп аракет кылып атат. Күндөн күнгө жылыш бар. Үмүттөн да баардыгычы. Сенин аракетиңе жараша, сенин кыялданыңа жараша берет да Кудай таалачы. Ошол баланын аракетине биз баа беребиз да баарыбызчы. Олар кылбай койгон нерсени ошо жазап өтүп кетет. Шунча сүйүнөм, ошончолук кызыгуу болот турбайбы, мындай эчтеке токтото албайт турбайбы дейм да. Мисалы мен өзүм деле билем. Мен мисалычы бир Кудайдан сыноосунан башка эчтеке токтото албай турганчы. Өзүм кылам деген нерсени жазагым келет да. Бирок менден да күчтүү инсан бар экен деп атам да. Анткени ал адам кылгандычы даже мен жаза элекмин да. Көрө элекмин ошону. Жасап көрө элекмин да. Анан аябай ыраазы болосуң. Ар бир баланын сиз айткандай кээ бири бар. Эми мындай орусчалыш балдар бар да. Түшүнбөйт. Аларды кыргызча үйрөтөсүң. Ай, кыргыз бололук. Кыргыз эле жигиттер. Орус шаарда төрөлүп калды.
алар тамашалап күлүп, бир серия тамашалап шылдыңдайбыз. Монтоп сүйлөй, мындай сүйлө. Булардын баардыгы үйрөтөт айылдан келген. Ай, монтоп айтсаң деп. Ну, бат эле бир айда кайра кыргызча эле сону сүйлөп калып атат баардыгы элечи. Эмеде кемчиликсиз адам болбойт да. Бирок оңдолуп түздөлсө болот. Ошонун багытында азыр иштеп атабыз да. Анан сиз ушунча аракет кылып, бирок мындай окуучуларыңыз болобу? Эми жоопкерчиликсиз карап койгондой, мүмкүн залга 3-4 ай келип, андан кийин келбей калган окуучуларыңыз болду эле негизи. Абдан көп. Саны көп. Канча Алардын вакытыңыз саны көп. кетти бул нерсегечи негизи? Айтпаңыз. Эмирдин эле эжекеси бар. Эжекеси деп коебуз залда дайыма. Чогуу экөө машыгып, бири-бирине түрткү болчу эле. Аябай сонун арыктаган прям. Ал 127 болуп келди беле. 130 килограмм болуп келген. 97 килограммга түшүргөнбүз. 3 айдачы. Сонун кылыпчы. Анан агай үйгө барып келейин, кичине чарчап калдым, айылга ата-энеме сагынып кеттим, барып келейин. Мейли. Бир жумага сурам кетет. 15 күндөн кийин кайра келди. 15 килограмм кошулуп келип турду эми элестетиңиз. Бул эми жоопкерчиликсиз нерсе да. Чоң адамдын кылып атканын карабайсызбы? Бир эскертүү бергем, кетип атканда. Эгер сен могул салмагың менен эми бир 2-3 килограмм кошуп келсең эчтеке эмес дегем. Анткени жетиң, ичесиң, бирок карап тур. Эгер 2-3 килограммдан ашып кете турган болсоң, мен сени залга киргизе албайм. Эмне болду Эмир? Кетирип Ошону берди. менен залга келген Ооба. жок. Жок, мен кетирип бердим өзүм. Мен ушундай дисциплина, тартип өтө катуу. Буларга деле эскертүү берем. 2-3. Үчүнчүсү уже келбейт. Бир жолу Эмир кой берди, экинчисин дагы кой берди. Экинчисинде апасы аябай суранды. Но үчүнчүсүндө өзүнө акыл кирди окшойт акыры. Же корктубу, акыл кирдиби билбейм иншалла. Же каалоосу аябай күчөдүбү? Эмнең болду ошондо? Каалоо болдубу? Анан ошол силер негизи залга келгенге чейинки жашооңор кандай эле, залга келгенден кийин кандай болуп калдыңар? Агай менен иштешкен негизи ушул спорт тармагында жүргөн силерге жактыбы? Абдан жагат. Эми башында мындай кандай десем, мындай элдер мындай бомпошка деп эркелетип, ошондой болчу, азыр андай болбой калдык. Буну спортту чыштабайбыз, албетте дагы алдыга кетип улантабыз, ийгиликтер жаратабыз буюрса. Анан ошол силерде мисалы ошол учурда бомпошка десе, борсок десе, мисалы силерге катуу тийчү эмес беле? Абдан катуу тийчү. Досторубуз да мындай тамашалап, шылыңдап койчу. Эми жүрөгү албетте катуу тиет экен. Анан кийин ата-энем агайыбызга кайрылган. Агайдын жардамы менен ушундай ийгиликтер жараттык. Анан азыр бай элге ошондой катуу тийчү беле десем, жок деп башың чайкап калдың да. Негизи сага катуу тийбейби андай сөздөр? Мен классташым сылыңдачы. Азыр эле антпай калды. Азыр антпай калышты, Жылдыз болуп кетти да азыр. Анан азыр сен TikTok тармагынан көп эле көрүп калдык да. Негизи классташтарың барсаң айтып атышат, сени TikToктон көрүп атабыз деп. Ооба, айтышат. Көп балдарым айтышат. Агай менен иштешкен сага жактыбы? Ооба, жакты. Залдын жашоосу кандай экен? Сонун ийгилик. Күнүгө кыйналабыз деп койсуң. Буюрса дагы алдыга карай ушул жолду улантасыңарбы? Залда болуп, мүмкүн кийинчерээк дагы ушул залда, зал чөйрөдө мүмкүн өзүңөр зал ачасыңар, агайыңардай болуп, мүмкүн башкаларга жардам бересиңер, Ооба, болот. Анан алдыда кандай ошол кыялдарыңар бар? Агайыңардай болуп, башкаларга дагы жардам бергиңер келеби? Албетте. Буюрса мен келечегибиз алдыда дегендей. Биз дагы зал ачып, ушундай ашыкчы, мындай ашык салмактагы кишилерге жардам берели деген дагы максатыбыз бар. Артымда могу балдардын баардыгын тарбиялап, жакшы кылып өстүрсөм, менин дагы ордубуз болот. Азыр деле ордубуз бар, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Баягы бул өзүм тапкан эмгек, бул спорт да, намыс дүйнөгө кыдырып келгенчи. Анан дагы орду боло турган учур, экинчи учур мына ушулардын ден соолуктарын жакшы жолго салып коюу да. Анан ошол азыр сиз жол кырсыгынан жаракат алып калгандан кийин сизге ошол агай өзүнчө бир сизге үмүт бериптир, жардам бериптир ошол агайларыңызчы. Анан болушунча сиз ошол нерселерди азыркы өзүңүздүн окуучуларыңызга көргөзгөнгө аракет кыласызбы негизи чындыгында? Ар бир сабак берем. Ар бирин туура жагын айтам, туура жагын түшүндүрөм. Күнүгө ата-энеңерге кандай мамиле жасаш керек? Жалгыз жүргөн кандай болот? Бар учур кандай болот? Жок учур кандай болот? Бүт баарын сабак берем.
намыстуу кылганга, чыныгы айбаттуу, кайраттуу мындай адам болгонго да эң башкысы. Шаардык балдар келип мен менен колун салам берип учурашат дагы. Здравствуйте деп келет, салам алейкум деп келет бирөөсү. А жанымда мен жанымда 2-3 киши турса колун сунган боюнча калып калат да мындай. Ушул алиге алганды билишпейт. А бизде айылда деген андай жок да. Тиги жакта бир километрден көзүң жетип ошол кишини таанып калсаң, саламдашпай калсаң, аты менен келип да таң ызырайым баласы болгон. Тартып көргөнсүңбү да тилдеп кетчү эле да. Мына ошол нерсени ушу жанында турган адамдарга үйрөтө албасак, биз анда кадыр баркыбызды жоготобуз да. Улутубузду жоготобуз биз. Өзүбүздүн баалуулугубузду жоготобуз да. Кыргыз болгондон кийин кыргызча жашай түш керек да. Мына ошондой. Туура. Анан ушул мисалы мурунку учурда телефон деген нерсе аз болчу, жок эсеге болчу да. Мисалы анан сиздер деген мисалы эмгектенип өскөнсүздөр, айылда эле, анан азыркы учурда көп жаш балдардын баардыгы эле телефон болуп калды да. Негизи булар залга келгенде телефондорун алып коесузбу? Колдонтпойм, көбү эметип коет, эми шкафчикке салып коюшат. Жанында да алып алат, анткени атайын кээ бир учурларда керек болуп калат телефонубуз. Көрүп отурганга эмес, тартып отурганга эмес, башка учурга керек болот. Баягы ата энеси чалып калбасын, шашылып калат, издеп калбасын деген ой менен элечи. Бирок телефонун кармап алып же болбосо ойноп отурганын көрсөм, булар өзүлөрү билет кандай тартип бар экенин, Телефон менен көрүп калса кандай тартип бар? Эмне дейт ага эгер? Эмне кылат? Чындыкты айтып койбойсуңарбы бир? Телефонunu коюп кой дейт. Волшебный палочкасы бар деп айт. Күлүшөт да. Эмне кылат? Телефонду алгыла дейт. Бизге телефон ойногонго же тартканга залдан кереги жок. Эми мындай секундомер, таймер дегенге эле керек. Анан чалганга эле керек ошол. Эгер телефонуңар менен көрүп калса, жөн гана эскертүү телефонуңар. Эскертүү эмес, волшебный палочкасы бар агайын. Ошол менен чабат. Залда тартип кат экен анда силерде, телефон. Албетте. Анан алдыда кандай кыялдарыңар бар силердин? Дагы бая эле сен канча килограмм ташташың керек? Көп. Да 30-тан ашык ташташ керек. Сенчи Эмир? Мен чытап деле бүтүп калдым. Эми таяк тартыш жайында атам, буюрса. Ошого аракет кыласың. Аракет. 6 ай мурда жаңы эле ушул Эмирдин команда 15 бала эле да. Булар жаңы келгенде бүт бардыгын шылдыңдайт эле да адамдарчы. Мун каяктан тапкансың? Эмне болгон? Байдын балдарыбы? Каякта байдын балдары? Баарыбыз эле бирдей эле жашаган эле балдарыбыз, айылда чоңойгон эле. Болгону жегенибиз туура эмес болуп калган, кыймылыбыз жок болуп калды. Анан ошол балдарды иногда буларды кичине бир 1-2 ай өткөндөн кийин таяк тартыштырып койсоң, бул балдарыңардан бирдеме чыгабы дейт. Мен ошондо сөз бердим эле 6 ай мурда. Элхамдулилля буйруса бир күн келет, суктанып кол чаап отурган күнүңөрдү алып келем. Мен ушундай жагат да, мага доказать этип жашаган жагат магачы. Эртең мына соревнование болот. Кыргызстандын ачык чемпионаты болот. Жаштар арасында бардыгы чыгып атат мынакей. Кудай буйруса. Баягы 15 баладан уже 6 даяр болду да. Физикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы. Уже кийинки кадам биз чемпион болушубуз керек. Биз өзүбүздү жеңип бүттүк уже. Эми элди жеңиш керек болуп атат да. Мына ушул эмеге чыгып калдык да, бийиктикечи. Буйруса эми эртең эми үмүтүбүз чоң. Бул биринчи старт деп коебуз. Башталышы. Өткөндө да чыгышкан, өткөндө чыгып дагы 3-чү орундарды алышты. Бул жаман эмес. Ушинтип башталат. Утуласың, утасың, анан күчтүү болосуң да. Ага чейин бир топ убара тартканга туура келет да. Анан ушул деги эле азыр алдыда кандай пландарыңыз бар негизи сиздин? Алдыда чоң пландарыбыз бар. Эми түгөнгүс да. Кудай күч кубат берип, акыл эс ордунда турганда, дене башыбыз кыймылдап турган кезде бардык нерсени бирдей алып кете албайт экенсиң, бирок бай этапына кылабыз. Эми максатыбыз, чоң максаттарыбыздын бири ушундай бир чоң бир база ачсакпы деп атканбыз. Себеп дегенде региондордон аябай көп суранып келип атышат, жазып атышат. Биздин да балдарыбыз бар. Жатаканасы болсо, тамак ашы менен болсо жайгаштырсаңар, балдарыбыз жөнөтөт элек депчи. Азыр ошол максатта иштеп атабыз. Быйылкы жылдын этегине ошону бир мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылабыз. Эми келип эле баягы финансовый мүмкүнчүлүккө келип такалат экен. Бардык нерсечи. Анан эми азыр ошонун бардыгын бир тараптан изденүү менен үстүндө жүрөбүз да.
Келечекте бир менин планымда азыр буюрса бул проект деп айтсам болот. Миллионный проект деп коебуз. Ошо Кыргыздын келечек муунуна, таза жашоого миллион балага мен индивидуальный жардам бергим келет да. Миллион балага. Мен азыр 275 миңине жеттим буюрса. Эң жакшы көрүнүш бул. Алдыда 5 жылга мен уже планым ишке ашыш керек да. Бирок менин командам көбөйүп кете турганда 5 жыл эмес, мен 3 жылда жете ала турган иш да булчу. Ошонун үстүндө азыр артынан тынбай, уйку жок чынын айтайынбы. Күнү түнү изденүүнүн үстүндө жүрөбүз. Күнү түнү баягы Instagram баракчабызда өздүк баракчага жазып калат да. Каттар аябай көп келет. Күнүгө 300-500 киши жазат. Эринбей жооп берем да. Сиздер болсо тажап кетишиңер мүмкүн, бирок мен эринбей жооп берем. Шашпай бардыгына мейли 3 саат, 5 саат убакыт. Но бир учур келет. Мен суранып, мен колдоо көргөзүп койгулачы деген учурда ушунун баардыгы жок дебейт да. Анткени алар жазып аткан учурда мен жок деген жокмун да. Мен жооп бердим. Мен эми кайрылып аткан учурда жок дебейт деп ишенем да. Анан ушул сиздин окуучуларыңыз көпчүлүгү ушул айыл жергесинен деле атайын бул жакка келген окуучуларыңыз барбы? Ооба. Мынакей өткөн айда Оштон келди. Оштон Давлет деген иним келди. Нурсултан деген иним келди. Баткенден келди. Абдан жаш Алымбек деген жигит. 2 ай келишти, 2 айга. Алар дагы 14 жашта балдар. 2 айдын ичинде биз 20 килограмм салмак кетирип, апасы да алында ыйлап келип, бирде видео чыгардым эле ошол Сааныбаева апасын. Ошол апасы айтат, баламды дейт мынакей 7 жылдан бери вообще дарылай албай койдук. Канча жерге барып дейт. Бир дагы врач жардам бербеди дейт. Бул менин сөзүм эмес, апасынын сөзү. Ар бир ата-эненин сөзү булчу. Анан ошого деле Алымбек деген жигит Баткенден келди эле. Ал деле атасы мындай чын айткандачы. Бул курагыр бала дейт да. Агай билбейм, кантип тарбиялайсың, бирок тарбиялап берчи. Мен да тойгуздал балачы. Чынында. Бардыгы билишет го. Жалкоо ушун. Акыры экинчи айга кетерди аябай түшүндү да. Ушунчалык көнүп калган экенбиз, кеткиси келбейт. Агай дейт, буюрса мен дагы барып улантайын. Азыр улантып атышат. Алымбек деген жигит да улантып атат. Мен агай башкача адам болушум керек дейт. Мен мындай жолу тойдум мен дейт алдагычы. Анткени могу кичине ата-энеси намаз окуп, жашы ыйманы терең бала. Көрсө бул денебиз бизге аманат турбайбы? Караңызчы, сиздин денеңизди караңызчы дейт. Биздикин караңыз деп сурай берет да бирдечи. Ошо жаш бала аябай мага бир таасир берди. Биздин денебизди ушунчалык булгап кармап жүрүптүрбүз. Сиз туура колдонот экенсиз. Ушунун бардыгы сизге дагы, бизге дагы жакшы бир түрткү болсунчу. Мен токтотпойм деп. Азыр токтотпой калып атат. Мен азыр онлайн арыктоо марафонум жүрүп атат. Аякта да чоңдор менен таймашып атат азыр. Күнүгө машыгат, агай мен кылып атам. Күнүгө отчет берет да. Азаматсың, сүйүнөсүң, ушул балдар дальше улантып, өзүң карап, биздин кылган эмгектер дальше көрүнүп аткан болсо, ыраазы болот экенсиң чынында элечи. Жана көмүскөдө калып кетип, мен эттим баарын отурбай, ойлонбой жеп чыдагандачы. Ыйлагың келет да ал үчүн. Билсем ошо чоң иштерди кылалы деп аракеттин үстүндөбүз. Анан ушул сизге акыркы суроом, ушул спорт тармагында жүрүп эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Зыяндуу нерселердин баарын жоготтум мен. Спортко келгенге чейин мен аябай кичине бир тентегирээк бала элем. Ошо тентектиктин айынан ушундай бир кырсыктар пайда болду. Мен ыраазымын Кудайга. Өз учурунда берип, өз учурунда түшүнүк берип салган ыраазымын. Баягы эми студент күндөрдө талаптоноп, ошондо талаптоно десем чоң бир банкта гравитет эмес. Мындай эле көчөдө балдардын кийимдерин тартып алып, телефондорун тартып алчу элек эми ал чыныгы эркектин башынан өтпөсө кыйын эле нерсе да алчу. Ал эркек эмес мындай дейинчи. Барыбыздан эле өткөн мурдагы муундачы, анткени мунун жыргаганын айынан эмес да, ачка болгонун айынан. Тойгон эмеспиз, көргөн эмеспиз. Жок болгонун айынан да. Ошонун айынан. Бирок өз учурунда сыноого кабыл алдык, түшүнүк пайда болду. Спорттун артында мен эң жаман нерсе жоготконум ошол болду да. Жакшы себеп болду мага. Пайда тапкан нерселерим саны түгөнбөйт. Үй-бүлө курдук, кадыр баркы ээ болдук. Монда болгон жигиттерге ар биринен ыраазычылык, миллиондогон Кыргызстандын баягы алкышын алып атабыз. Биз ушуну таптык. Түгөнбөйт, баягы тапкан нерсебиз түгөнбөйт да. Анан спорт менен жашоо кандай болот, кылса болобу дегендерге айтат элем да, мындай ошого кызыгып,
спорт менен же болбосо биз сыяктуу болуп фитнес тренер болгусу келгенде же болбосо жеке машыктыруучу болгусу келгендерге андай болуш үчүн өтө сонун нерсе. Бирок бир учур бар. Дайыма изденүүнүн үстүндө болуш керек. Изденүү болсо бизде мүмкүнчүлүк өтө жакшы. Изденүү жана аракет болуш керек экен, Албетте. Аракет токтобош керек да. Аракеттин жыйынтыгы ушундай жакшы күндөр бар. Сразу оңой болбойт. Бирок мен өзүмдүн окуучу балдарыма оңой жолдорун көргөзөм. Дайымачы. Анткени мен басып өткөн жолду силер бассаңар, силер ошол күнү токтойсуңар да. Көтөрө албайсыңар силер. Ошон үчүн баягы саздан, таштан өткөн жерлердин баардыгын мен айландырып өткөрөм да бул балдарымачы. Менин кадыр баркым менен силер батыраак ийгилик жаратасыңар. Сен күчтүү болуп кетсең, мага да жакшы жашоо келет. Анткени мынакей балдар эле деген сөз бар. Тигинин баласы эле деген сөз бар. Ошол күн бизге эртерээк жетет деп мен дайыма айтып келем. Эми убакыт учкан куштайт экен, бизге дагы берилген убакыт соңуна келип калыптыр. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи чындыгында сыймыктанабыз, ушундай көпчүлүк эле көрсө керек эми ушундай болгон жаш муундарга, бул негизи азыркы учурда эң эле чоң көйгөй чыгар бул оор салмактуу дейчи. Жардам берип атканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон. Бардык мекендештерге, көрүүчүлөргө айтат элем. Чоң рахмат. Акыркы учурларда колдоо абдан көп болуп атат, ыраазычылык билдиребиз. Эл менен элсиң дейт. Биз эл менен таянып ишти кылып келгенбиз. Мындан кийин да кыла беребиз. Бардык көрүүчүлөргө эмнени айтмакчыбыз? Ошол жаш муундардын келечеги үчүн биз биргеликте күрөшүбүз керек. Туура тамактанып, жакшы бир билимдүү, күчтүү жаштарыбыз өссүн десек, салымыбыз биргеликте болушу керек. Жалгыз адам колунан, жалгыздарак токой боло албайт. Бирок биз жол көргөзүп берип аткан, айтып аткан нерселерин сиздер үйдөн колдонуп турсаңыздар, ушундай болуп маселе жаралбайт да. Бизде көйгөй толтура. Бирок ошого карабастан чогуу жеңсек болот. Силерчи өзүңөр теңдүү балдарды залга чакырасыңарбы? Бул жака кайрылып кетсеңер болот. Залга келип эмнелерди көрдүңөр, эмнелерди таптыңар? Чакырасыңарбы? Жаш муундар. Албетте чакырабыз. Дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары, бүгүн бизде конокто Келдибек Атайбеков жана анын окуучулары Байел Эмир болду. Терең ыраазычылык. Сиздердин кызматыңыздарда бүгүн мен Айша Байсакова болдум. Саламатта калыңыздар.